Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Биз бүгүнкү күндө мына кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду негизделген. Сөз башында дайым айтабыз. Эмнеге дегенде бул фонд эл кызматында болуш керек. Бул кайрымдуу бол коомдук фонд карапайым элдин бири-бирине болгон ынтымагын, биримдигин, кыргыздын ынтымак биримдигин бекемдеп, бир тууганчылдык, мекенчилдик ушундай сезим менен бирибизге бирибиз көмөк көрсөтөйлү, бирибизди бирибиз колдойлу, бир келген бул жалганда бирибизге бирибиз тирек болойлу деген гана чакырыктарды жасап, биз ушундай иштерди жүргүзүп келебиз. Мына ушундай чакырыгыбыз менен биз мындан 4 күн мурда ушул сиздер көрүп турган Нарын шаарынын адрес кандай экен? Нарын шаары Ленина 17, квартира 32. Мына ушул адресте биз келгенбиз. Мына ушул Жылдыз Эмир эжеке менен жолугушуп ушул жерде сүйлөшүп, алгачкы жолу жолугушубуз болгон. Мына бүгүн сиздер көрүп турган ушул үйдө общежитияда мынакей эжелерибиз ушул күнгө чейин жашап келген. Ушу бир туугандары бир бөлмөлүү үйдө 5 майыптык боюнча өтө оор акыбалда жашап келген. Мына ушундай тагдырга кайдыгер карабастан биз бүгүн да келдик, Кудай буйрса. Биргеликте ушул маселени чечүүгө аракет кылуудабыз. Урматтуу кыргызымдын кайрымдуу уул кыздары, кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду өз ишин баштагандан тарта калктын аялуу катмары менен тыгыз иш алып барып, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга көмөк көрсөтүү максатында иш жүргүзүп келет. Фонд түзүлгөндөн 2 жыл аралыгында жардамга муктаж бир туугандарыбызга турак-жай куруу маселесин колго алып, карапайым элибиздин себепкерлиги аркасында бир катар жарандарыбызды үйлүү кылдык. Быйылкы 2017 жылдын эсебинен Кыргызстандын Жалал-Абад, Нарын, Чүй областарында жана Бишкек шаарында муктаждыгы бар оор тагдырдагы мекендештерибизге ак өргө куруп берүү аракеттерин жүргүзүп келебиз. Кандайсыз апа? Жакшы. Кандайсыз, ден соолуктарыңыз жакшысызбы? Жакшы. Мен Азамат уулуңуз келип калдым. Кудай буйруса. Ооба, жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшы. Кудай буйруса, жакшы. Өзүңүз кандай отурасыз? Жакшы отурам. Ачан чыктыңар деле? Бүгүн эртең менен чыкканбыз, атайын. Өткөндө келип кетпедикпи? Ооба. Өткөндө келгенбиз. Анан ушул жана сиз маселени айтпадыңызбы? Мындай кылып, жанагындай үй маселесин чечкиле. Ошону чечпесеңер жакшы болот деп атпайсызбы? Ошол маселени чечүү үчүн, ошол ак өргөлү кылыш үчүн бүгүн жакшы сүйлөшүүлөрдү жасап атабыз. Ошону Кудай буйруса бир сиздин батаңызды алып калайлы деген кыргыздын намустуу уул кыздары бар. Ошолордун да Кудай буйруса азыр аманаттары бар. Ошол аманатты алып келдим дагы, Кудай буйруса. Мен ортодо бир кызмат кылайын деп атам. Анан ошол ак өргөнү бүтүрүп туруп ичине сизди отургузуп жакшынакай алып, той берип бир жакшынакай алып бир кубаныч кылайлы деп атабыз, Кудай буйруса. Рахмат ошентип болгонуңарга. Кудайым ыраазы болсун. Кудай. Мына ушундай урматтуу мекендештер, биздин бүгүнкү күндөгү иш аракетибиз, ой жүгүртүүбүз, бар ниет, үмүтүбүз адамдарга бирибизге бирибиз жакшылыгыбыз болуп калса экен, пайдабыз тийип калса экен, зыяныбыз тийбесе экен. Бир келген бул жалган дүйнөдө баарыбыз татыктуу жашаганга бир аракет кылып, жана ушундай мекендештерибиз эгер биздин бир туугандарыбыз, мекендештерибиз кыйналып атса, аларга жакшы шарт түзүп берели. Мындай кыйынчылыгында мына ушу сиз көрүп турган эжекебиз, мекендешибиз алы жетпей жатат. Ушул жаткан энекебиздин бар ушул күчү бар кезинде, алы бар кезинде канчалаган окуучуларды колунан чыгарып, билимин берип, акылын ушул жолдо жумшап, эл үчүн кызмат кылып келген. Бирок күчү бар кезинде, алы бар кезинде бул иштер жасалган. Бирок бүгүнкү күндө ушундай каарылык ар бир адамга келчү нерсе. Аллах насип кылса бул жашка жеткизсе, бизге да каарылык келсе, бизде алдан тая турган кез бар, күн бар. Ошон үчүн ошол күнгө чейин биз аракет кылып, мээнет кылып, мына ушундай пайгамбарыбыздын хадиси бар, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам хадиси бар.
алдуулар алсыздарга жардам бергиле деген. Алдан тайып турса, ушул кимдир бирөө ооруп жаткан болсо барып акыбал сурагыла, зыярат кылгыла деген. Биз ушул гана амалдарды аткарып, пайгамбарыбыздын айткан жолунан, Аллах Таала Куранда жазган Куран менен сүннөттөн адашпасак, биз дүйнөдө жаңылышпай жашайбыз. Ошон үчүн мына ушул сиздер менен биргеликте биз ушул күндү 4 күн алдын келип, мына ушул эл мереже менен сүйлөшүп, мына эжеке менен сүйлөшүп отуруп баарлашканбыз. Арадан 5 күн өттү, бирок ушул үйдүн үйлүү болушуна себепкер болсок экен деген жөн гана сунуш кылып, чакырык кылганбыз. Биз ошол дагы да айтабыз, жардам сурабайбыз эч кимден. Биз эч кимден жардам сурабайбыз, биз жөн гана сунуштайбыз. Кел мекендеш, мына ушул бир үйдөгү 6 адамды кубандырып, сүйүндүргөнгө салым кошкуңуз келсе, сооп тапкыңыз келсе, ар бир адам мен өзүм үчүн чуркап жүрөм. Мен өзүм үчүн, акыретим үчүн, Аллах үчүн сооп таап калайын, себепкер болуп калайын деген ниет менде. Сиздер дагы ушул сооп табуу сапарында чакырык кылып атабыз, келиңиз. Мына ушундай кыйналып турган үй бүлөлөргө биздин кошкон салымыбыз болсун деп. Азыр бир үй бүлөнүн түйшүгүн тарткан ушул эжекем өзү баш болуп, мына зирилдеп, колун муздак сууга салып, ушул жууп, бүгүнкү күндө бул эжекемде эртең ден соолук керек, балдардын каршында эне болуп олтуруш керек. Анан бир жүктү тартып коюп, чоң арабаны сүйрөтүп коюп, биз карап отурган алсыздардын катарын толуктагыбыз келбейт. Ошон үчүн мына мен азыр айтайын деп атканым, Америкада туруп, мына ошол биздин эл мереже кече чакырык кылдык го. Ошол чакырыгыбызга Америкада туруп, Италиядан, Германиядан, Швеция, Турция, Кытай, Россиянын ар бир аймактары, шаарчаларынан, Казакстандан бизге колдоо көрсөтүп, өздөрүнүн аманаттарын салып, битир садакаларын, зекеттерин берген мекендештерибиз болду. Аллах сиздерден ыраазы болсун. Муногу жерде чогулган акча 4 күн ичинде 236 000 сом чогулду. Бул сиздерден келген аманат. Сиздер аманатты берип, милдетиңерден кутулдуңар, урматтуу мекендеш, мусулман бир тууган. Сиздер аманат берип, милдетиңерден кутулдуңар. Эми биздин колго жеткенден кийин бул аманатты дарекке жеткизип берүү биздин милдет. Биз дагы өз милдетибизден кутулгубуз келет. Үстүбүздө көрүп турган жараткан зат көрүп турат баарын, билүүчү, көрүүчү. Ошон үчүн ынтымак биримдүүлүгүбүз менен, ушундай мекенчилдигибиз менен, патриоттуулук сезим менен кыргызга кыргыз эч убакта кыйынчылыкта таштаган эмес. Биз таштабайбыз. Биз андай арсыз, намыссыз бир кыргыздын уулу болгубуз келбейт. Ошон үчүн Кудай буйруса аракет үстүндөбүз. Мына ушул жерде кифтансалар менен толуктап, мына эжекем колуна карап мына олтурат. Ушул жердеги чогулган аманатты биз тапшырып коюуга бүгүн Кудай буйруса сапар алып келдик. Кудай буйруса мына эл мереже. Могу жерде 236 000 сомна өзүңүзгө чогулган, бизге чогулган 4 күндөгү жыйынтык бул. Кудай буйруса анан дагы да аракет кылабыз, дагы да чакырык кылабыз. Келгиле, урматтуу бир тууган. Ар бирибиз кичинеден болсо дагы тамчылатып, чогултуп, бул кайрымдуу бол коомдук фонду, бул элдики, элдин фондусу. Бул карапайым элдин бири-бирине жардам бере турган фонд. Бул башка улуттан жардам ала турган фонд эмес. Бул фонд ушул карапайым элдин эле ынтымагы менен, биримдиги менен ушундай бирибизге бири жакшылык кылып, сүйөп таяп бирибиз көтөрмө ала турган фонд. Кудай буйруса, мына ушул фонд менен биргеликте биз менен сапарлаш болуп аткан бардык кыргыз бир туугандарга ыраазычылык билдиребиз. Мен да чоң рахматымды айтам. Ушу 4-5 күндүн аралыгында Россияда иштеген биздин Россияда иштеген оштук, жалбаттык, таластык балдар көп мага жардам берип салым кошту. Оштук эжелер көп жардам берди, акча салып атты да. Ушу үйлүү болуп кет, ушу бир туугандарың, 5 бир тууганың энең болуп, ушулар үйлүү болуп калсын деп, мага Россиядан дагы бир таластык эжекең өзү пол жууп иштейт экен да. Айтты, мен пол жууп иштеп, ошол жакта иштейм. Ушу мен айлыгымдын жарымы болсо дагы ушуну кабыл алды да, 3 000 сом жардам берди. Мен ошо эжеге аябай ыраазычылыгымды айткым келет. Чоң рахмат эже, ошо Гүлзат эже, фамилиясын сумкамда болчу да, унутуп атам. Аты Гүлзат эже. Ошо Россияда иштейт экен. Пол жууп иштейм, ошо апага, тамга эме болсун, биртике болсо да салымын кошоюн деп мага звонить этип, WhatsApp'тан номерин жөнөтүп, 3 000 рубльдин эмесин берип,
эметти да, бүкөчө алып келдим ал акчаны. Анан жалал абадтык балдар, Оштук балдар, силерге рахмат. Таластык дагы байкелерден дагы салым кошту. Нарындык байкелерден 2 байке дагы салым кошуп 4000 сом берди, бирөө 2000 сом берди. Иши ушинтип боор оруп, ушу мен бир туугандарыма, апам инвалид апама, ушу бир туугандарыма боор оруп, ушулар үйлүү болуп кетсе экен деп, алыста стройкада иштеген, Россияда иштеп жүрүп стройкада иштеген балдарга мен 1000 мертебе ыраазычылык билдирем. Аман эсен мекенине кайтып келсин Кыргызстанга. Ол жолу болуп ойлогон максаттарына жетишсин. Ким бизге жардам берген болсо, Кудай Таалам ушу бизге берген акчасынан 10 эсе, 100 эсе ашыгы менен берсин деп, мен ошо жардам берген бир туугандарга, ошо боорукер адамдарга мен ыраазычылыгымды билдирем жана батамды берем. Өмүрлөрү узун болсун, иштеген иштерине ийгилик болсун, эч качан бир туугандары жана өздөрү оорубасын деп мен ушунчалык ыраазымын ошо бир тууган мекендештерге. Жана дагы бир эже бар, эженин атын унутуп атам да. Апаңга деп биринчи болгондо эле 12 июнда мага звонить этти, эртең менен эрте. Көргөн күнү эле звонить этти да. Ушу апаңдын көзүнүн операциясына деп аттайын 30 000 сомду ушу апаңдын көзүнүн операциясы көрсө да көрбөсө да берип көрчү, мүмкүн бир көзү көрүп кетер деп ошол эки эже 30 000 сом жолдош экөө звонить этип мага чалды да. Эженин атын сумкамда болчу, жазып алгам, унутуп атам да. Ошо эженин аты ким эле, сумкада болчу. Ошо эже сизге рахматымды айтам. Ошо апама 30 000 сом акчаңызды эч кандай аябастан ушу мен өзүңүздүн энеңиздей көрүп, ушу апама 30 000 сом операциясына деп бергениңизге мен сизге ушу семьяңызга 1000 мертебе ыраазымын. Эже ишиңиз жүрүшсүн. Ушул бизге берген апамдын операциясына деп берген 30 000 сомуңуз сизге 300 000 деген, миллион деген акчаны табыңыз эже. Өмүрүңүз узун болсун. Сиз деген Алматада иштейм деп айткансыз. Ошо ишиңизге ийгилик каалайм, ден соолук каалайм. Ушу баардыгыңыздарга рахматымды айтам. Жана эже дагы бир эже, Оштук эже Бишкектен салды, 1000 сом салды. Ага да ыраазычылык келтирем. Ушунчалык ыраазы болдум. Ушундай боорукер мекендеш бир туугандарым бар экен. Ушу Россияда иштеп жүргөн, ошо эмеде стройкада иштейбиз деп балдар чогултуп 5000 рубль салыптыр, жана ошону да алып келдим да. Рахмат ошо балдар силерге. Ыраазычылык келтирем. Чоң рахмат айтам сиздерге. Мына ушундай мекендештер, биздин ынтымактуулугубуз, бизге кыргыздарга баардыгы жетишерлик берген Кудайым. Биз буну менен сыймыктансак болот. Бизде баары бар, Кудай буйрса, бүт баарысы бар. Биздин жердин астында дагы аппак туз менен капкара көмүрүнө чейин, баалуу таш, асыл таштарына чейин Аллах Таала берип койгон. Бизде баары бар. Бизде жердин үстүндө дагы бүт кооз жайгашкан өлкөбүз бар. Бирок ушул өлкөдө, ушундай жетишкен, ушундай берекени берип койгон өлкөдө ушундай кыйынчылыкта жашап аткандыгыбыз өкүндүрөт. Биздин ушул бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, атка минер аталарыбыз бир жакшы жакка нукту буруп, ушу элдин ушундай көйгөйлүү маселесин, кыйналган элдин, кыйналган кыргыздын бир кыйынчылыктан алып чыгуусуна бир жакшы бир жолдорду ойлонуп, жакшы бир системалар менен, бир жакшы механизмдерди ойлонуп, жумуш менен камсыздоо жолдору, Кудай ушундай болуп, бир ушундай кыйынчылык болбосо экен деп атабыз. Мына азыр айтып атат эжекем. Туш тараптан мына мекендештердин колдоосу болгондугу, мына Казакстандан жол келип, мына ошол жактан келип салымын кошкон, ушул бардык мекендештерге ыраазычылык. Мына кечээ күнү бир тууган келиптир. Жума намаздан чыксак, келип алып, өзү брижада иштейт экен. Ушул жолдун боюнда күнүнө 1000 сом таап, 500 сом таап иштеген мекендеш келип алып, ушу менин ушул кошумчамды кошуп коюңузчу Азамат байке деп 98-жылкы бала экен, өзү жаш бала экен. Келип алып 500 сом сунуп атат. Ошол эненин үйүнө 2 кирпич болсо да менин салымым болуп ошо бата алсам экен деген мекендештер бар. Бул нерсе бизди сүйүндүрөт, ушул жүрөгү кыргыз деп согуп аткандыгы. Бирок ушундой кичинекей балдар, ушундой адамдар, карапайым эл бири-бирине ушинтип кетмен чаап, Россияда пол жууп иштеп жүрүшөт. Бир орустун эшигин астында Америкада жүрөсүңөр, Швеция, кайсы мамлекет болбосун, силер кыйналып кыстап акча таап атасыңар, бөтөн эл, бөтөн жерде. Бирок ошол жакта жашап атып, ошондой кыйынчылыктан акча таап атып, ырыскыңардан бөлүшүп атканыңарга Аллах эки дүйнөдө ыраазы болгон болсун. Кудай буйрса. Анан ушундай ынтымагыбыз мындан да бекем болсун. Биздин бул ынтымак биримдигибиз
күндөн күнгө күч алып көптөгөн энелерди үйлүү болушуна себепкер болушту жараткан зат насип кылган болсун. Баарыңыздарга Аллах ыраазы болсун. Чоң апа, азыр Кудай буйруса мыногул аралыкта чогулган акчаны алып келип бердим эжеге. Эми ушул Кудай буйруса ушул аракетибиз күчүндө болсо экен деп атабыз. Кудай буйруса анан туш тарапта дүйнөнүн булуң бурчунан ошол орозонун учуру болбодубу? Ошол орозо учурунда бити садакасын берип, зекетин берип, ырыскысынан бөлүшкөн бар да. Ошентип бөлүшүп атып, тыйын чогулду Кудай буйрсачы. 236 000 сом чогулду. Ушул акчаны азыр алып келдим. Анан Кудай буйрса, баягы бул акчадагы мындай экен да. Бата алуу деген бар да кыргызда. Чоң апа, кыргыздар бата алып жашаганбыз. Анан ошол бата алууда бизге кайрылышат. Менин атам дүйнөдөн өтүп кеткен дейт. Апам дүйнөдөн өтүп кеткен. Кызым дүйнөдөн өтүп кетти эле. Ошолордун арбагынын ыраазычылыгы үчүн бир дуа кылып койсо экен. Ошолорго бир бата тилек кылып койсоңор, ушул же болбосо бирөө балалуу боло албай жүрөт. Ошо балалуу болсом экен. Ар кимдин ар кандай бир көксөөсү бар экен да бул жалганда бир кем дүйнөдө. Анан ошого Кудай буйруса азыр Куран окуп, ошол өтүп кеткен жакындарыбыз, ушул кылган жакшылыгыбыз жет атабызга жетип турган болсо экен деп атабыз. Биздин да үмүтүбүз Кудай буйруса. Анан ошол Куран окуп, бата кылып коелу, чоң апа. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малики яумиддин. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله ربنا ورب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم اغفر لي ولوالدي واستغفر والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ушул окулган Куран сообун ушул дүйнөдөн биздин ушул садака берип, жакшылык кылып, кайрымдуулукка кол сунган бардык момун мусулман кыргыз мекендештеримдин ушул жакындары, ушул кол сунган мекендештеримдин жакындары өткөн болсо дүйнөдөн, ошолордун биздин бүгүнкү кылган жакшылыгыбыздан пайда болгон соопторду биздин жет атабызга жете турган бир жакшылыктарды кылууну насип кылгын жана ошолордун арбак соогуна жетүүсүн насип кылгын. Эй Аллахым, пендечилик кылып билип билбей калган күнөөлөрүн кечиргин. Акыретте ушул өзүнүн жаннатынан жай беришлигин насип кылгын. Акыр кетерде ыйман менен кетишлигибизди насип кылгын. Кудай буйрса кабыр азабынан, тозак азабынан өзүң алыс кылгын. Роббана атина фид дуня хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина азабан нар азабул кабр. Дейт, ата журтун кыйын күнгө кабылганда ар бир уулуң айлансын чагылганга дейт. Мына ушул сыяктуудай ата сөзү бар, улуу даанышмандардын сөзү бар. Ошон үчүн ушул сөз бизге жетишээрлик тарбия болгон. Пайгамбарыбыздын көптөгөн хадистери биз үчүн мындай жетишээрлик тарбия. Биз ушул нерсеге маани берип жашасак, мына ушул жакшы кылган ишибиз менен аркабызда ийиз калса экен деп атабыз. Бүгүн биздин кылган ишибиз эртеңки менин балдарыма болгон тарбиям болсо экен, кыздарыма болгон тарбиям ушул болсо экен. Биз өз эле атабыз, апабызды эмес, мына отурган энекем, мен өз энемдей көрүп, кызмат кылып, Кудай буйрса, сүйлөгөн сөзүбүз менен эмес. Кыргызда жакшы сөз бар, адамды сүйлөгөн сөздөн эмес, кылган ишинен баала деген. Биздин сайраган тилибиз менен эле кылып отурбастан, сүйлөп отурбастан мына ушундай иш жүзүндө ашырган аракет кылуу аракетиндебиз. Буйруса Кудайыбыз. Анан ошон үчүн биз сооптабыз, сапарындабыз деп чакырык кылып атабыз. Келгиле. Биз барып эшик такылдаткан жокпуз, чоң апа. Бирде эшикти такылдатып, биз ушу чоң апабызга там салайлы дедик эле, бизге жардам берип койчу, акча берип койчу бизге деп сурабайбыз. Кайрылбайбыз, айтпайбыз. Биз жөн гана сунушу сиздин үйлүү болушуңузга себепкер болгусу келгендер, келгиле. Акыреттиңер үчүн сооп тапкысы келгендер келгиле. Кудайдан корккула. Биз бүгүнкү күндө
жогорку жактагы, ылдый жактагы деп адамды, кыргызды сорттоп, сен ылдый жакта отурат экенсиң, сен менен сүйлөшпөйбүз. Сен колуңан иш келе турган кыргыз экенсиң, сен менен сүйлөшөбүз деп биз адамды сорттобойбуз. Көчө шыпырган кыргызбы, кетмен чапкан кыргызбы, ал креслодо отурабы кыргызбы, биз үчүн баары бирдей. Биз ар бир кыргыз менен бирдей мамиледебиз. Жөнөкөйлүк менен, кичипейилдик менен, ушундай адамдык бийик сапат менен бүгүн биз иш кылайлы, аракет кылайлы. Мына ушул үй бүлөнүн үйлүү болушуна 236 000 сом чогулса 4 күн ичинде. Мекендеш, дагы аракет кылайлы. Дагы бир аракет кылайлы, анан да чакырып кылат элем. Чоң бизнесмендер бар. Биздин агаларыбыз бар, аталарыбыз бар. Эгер ушул үнүмдү же сөзүмдү угуп аткан болсоңуз, ушул Кудайдан коркуп, мына ушул үйдүн жашоо тагдырына өзүңүздүн жашооңузду салыштырып, биз ойлонойлу, мына мен ойлоноюн, сиз ойлонуңуз. Анан ушул ырыскыдан бөлүшүп, кимдир бирөөлөр 10 участокты алып олтурат. Кимдир бирөөлөр 5-6 участокты кармап олтурат. Ошондой мекендештерибизге биз салык салбайбыз, жөн гана сунуштайбыз. Ошол участогуңузду Кудайдан коркуп жер тилкесинен бир аз бөлүп бериңиз. Биз ошол берсеңиздер, биз ошол жерге мына элдин ынтымагы менен чогулган акчага ошол жерге үй салайлы. Бул бизден сунуш. Сиздер ойлонуп көргүлө. Ошол жерден салып ушул ишти кылсак кандай болот? Мына ушундай чакырып, бул дүйнөдөн маназ өткөн дүйнөдөн. Эмне деген жерлерди багындырган, чоң апа? Чыңгыз хан өткөн дүйнөдөн. Жер жүзүн баскан. Мына ошол баатырлар бүгүн каякта? Алар жок. Султан Сулейман өткөн 300 жыл империясын куруп. Урматтуу мекендеш, ошол дүйнө жүзүн багындырып 300 жыл империя кармаган ошондой чоң өткөн баатырлар бүгүн дүйнөдө жок. Алар эмне деген миллиондогон акчаларды жыйган, үйгөн, бирок алар жок дүйнөдө. 2 метр жер алдында жатышат. Биз да бир күн ошол жерге жатабыз. Ошого чейин ушундай сооп иштерин кылууга чакырык кылабыз. Кудай буйруса, анан биздин бүгүнкү күндө кичинекей 4 сотүк жер менен бир кымындай салып койгон бир ишибиз менен биз эч нерсени кыйратып, жаныбызды да алып кала албайбыз. Бирок ушул жолдо бир чакырык кылып, Алла көп жакшылыкка ээ болуп калайлы. Биз ошол сооп табуу сапарында бизге сапарлаш болууга гана чакырык кылабыз, Кудай буйруса. Ошон бүгүн ушул энекебиздин алган бата тилегибиз кабыл болсун. Салам алейкум. Тümleda, muhtarına, yöneten, bir kapkırpın, meni izlettir, mikroçalı. Ha, siz iştepti? Ha, bir yakta oldu otat. Uğraş, bu topa kıynalıp, ketip kaldı, tüm uktağının üstü var, skolu çakır. Can kıynalıp var. Тымош жатырсың. Көрәлдеп келді вақы. Түнү койдун көргөнүбүз да. Жакшы. Салам алейкум. Кандайсыз байке? Жакшымы? Жатасызбы? Мен мұғаліммін бұл. Ушунтип айнып атпайбы? Түнү аябай айныды. Эмеге бирки телефонго тартып койгом, анан көрүп кетсеңер болот. Түнү менен уйкуйтун көргөн жокпуз, жана балам экөөбүз карап чыктык. Кудайым. Могул байкем болсо жашоо шартына битарса, моундай аргасынын баарын чогултуп келип, моунтуп коостоп берет. Мууреке сервант берсе, моунтуп коостоп, муну телевизор койсун деп муну берсе, мунун баарын коостоп деп эрмектей берет да, башка эчтеке кылар эмес жок да. Баласы да каза болуп калган былтыр. Аял болсо тыштап кетип калган. 5 yıl gözüm görmeye, 5 yıl gözüm görmeye, мен бактым 5 жылчы. 5 жылдан кийин көзүн операция кылдырсам, 5 жыл көргөн жокпу? Акча операцияга акча жок, 35-40 миң акча деп. Пенсия менен эттеле, уң эле араң келет деп барысы циклодурдан ашпайт барысы. Мына могу көзүн операция кылып, бул көзүндөн эме салган да, ошондон кийин бул көзү көрүп калды. Көзү сокуруп калды, көрбөй калды. Деме, армиядан травма алыптыр дейт көзүнөчү, жана тамырларынан травма алганда курап эме жарабай калат экен дейт ишкер. Эмечи, убак саатында дагы акчанын жоктугунан дарыланбай калгандыктан кеч болуп кетти да. Ошентип айтты. Мындан 5 жыл мурун кетип калганда экөөбүздөн көрүп калдык. Азыр дагы жакшы. Азыр дагы могу көзү көрүп калды окшойт. Кайсы көзү көрүп атат? Бул көзүм тумтагыла көрбөйт. Аты урашта таң калбады. Операция. Сенин көзүң операция кылгандан кийин дагы операция кылынгандай болгон жок. Аппарат менен көрүп атсам, дагы могу бир көзүң кичине чалап чыккандай
көргөнүң жакшы болуп атат. Ал 5 жыл акча тыйынымды жатпадымбы? Айнереге операция кылып бердим, ал Нарын шаарында бир хирург эме Айнара Азыр кичине көрүп калбадымбы анча-мынча? Кудайга шүгүр. Моңуп эле калгам, аргачты менен шүшкүлөп. Кудай. сыйпалап мен багып калгам да, 5 жыл багып Мени азамат күндө тартып. эч ким Анан жете көзүмө элебет операция да. кылдыргандай, бир көзү өлүп калгандай өктөбөдүмбү? Бир жеңилдиктен кутулдум, өзү кирип чыгып өзү эме монтиптеди шаан өзү үчүн доокат кылып калды да. А мен болсом ореки Бакбай экемдин азабын тартып, бул сиңдин жүрөгү кармап оорганда мунун азабын тартып, жанагы Тезекбаев Ушул могул ичиндеги кийимди эже атайын сизде амеден Алматадан бир эже келип $300 берип, анан ушул кийимди сизге берип жүргөн атайын сиздин өзүңүздү кийсин деп берди эже, өзүңүз кийсин деп берди. Ооба. Жакта кара ошол эжеге рахмат айтып кой. Атын болду экен. Атын билбейм. Бизге айткан болсун калам. Рахмат. Аллах берген рызкын акысында берели. Зекет менен садакада береке бар себеби муктаж болгон адамдардын кемчилигин толуктап, жардам берип, биргелешип көйгөйүнү чечели. Соода кылсак алдабайлы таразадан башкадан, шайтан дагы өз ишини алдамайдан баштаган. Үй бүлөңө балдарыңа арам оокат бергенден андан көрө өлгөн жакшы, даам татпай ачкадан. Билесиңби арам оокат канга сиңип кетерин, бир күн келип өз башыңды байкатпастан кесерин. Ансыз деле тагдырыңа канча рызкы жазылган, Аллах аны көрүп турат, арам адал экенин. Баарынан да эң жаманы жетимдин акын жебегин, жепкөн соң да өзүң эч нерсе эмес дебегин. Арабызда жашап жүрөт жан кейткен адамдар ун сураган кайырчыга берет экен кебегин. Кээ бир кедей жебегенди көп байлардын эти жейт, алсыздардын башын сылап күнөөлөрүн кичирейт. Бир жетимдин жашы агып башы жерге ийилсе, билесиңби асмандагы Аллахтын аршы титирейт. Кантсе дагы жараткандын ыраазылыгын табалы, муктаждарга жардам берип Кудайга да жагалы. Баарыбызды күтүп турган муздак болгон кабырга барсак дагы тоодой болгон сооп менен баралы. Балким бир күн дүйнөнүн түбүнө да жетебиз, болушунча көз болуп элге жарк-журк этебиз. Бирок ойлон, эй бир тууган бара турган мүрзөгө, эгер болсо жакшы амал сооп алып кетебиз. Сооп иштер кылбасакчы, кабырга кантип барабыз? Пайгамбардын шафаатынан не деп сурап алабыз? Бир сүннөткө амал кылбай өтүп кетсек дүйнөдөн кыяматка чейин көрдү, кантип чыдап жатабыз? Болушунча оңго баскын, сол жагыңа караба. Адамдарды бай кедей деп эки бөлүп санаба. Душманыңа барсаң дагы күлүп барып күлүп кайт. Анткени бул динибизде жылмоюу да садака. Алло? Жардам бер. Жакшы ким бул? Жакшылыкты көрүшсүн деп отурам. Москвадан? Тигиңим ошол айланайын. Атыңыз ким эже? Курсак болсо тоок, кийимибиз болсо тоок. Элмира таластамаган дейсизби? Эже сизге чоң рахмат. Бизде дагы ошол Азамат байке келип, азыр бизге келип, азыр жанымда турат, ошо бизге келип, ошол үйгө салым кошкон, Россияда иштеген сизге окшогон бир тууган, доорукер бир туугандардын берген акча каражатын алып келип, бизге берип, рахмат. Макул эже, жазып коем, чоң рахмат Кудайым. Кудайым сизге ден соолук өмүр берсин эже, рахмат, чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайм эже. Рахмат эже. Макул эже, чоң рахмат, өмүрүңүз узун болсун. Чоң рахмат. Рахмат эжеке, рахмат. Чоң ыраазымын, рахмат. Өмүрүңүз узун болсун. Рахмат, жазып коем. Рахмат эжеке.
Рахмат, чоң рахмат эже. Ишиңиз жүрүшсүн, өмүрүңүз узун болсун эже. Рахмат, ыраазымын эже. Рахмат эжеке. Ошону аракет кылабыз, Кудай буйрса. Ушу балама алдыга кетейин. Мен айткан жакшы кептеримдин бардыгы ушу балама байлыгын берсин, жакшылыгын берсин, өмүрүн берсин, берекесин берсин, молчулугун, барчылыгын баарын ушу балама. Ден соолугу чың болсун. Мен дагы батамды берип коеюн. Мен дагы ушу ыраазычылык билдирет элем ошо Азаматка ийниме. Ушу бир тууганда, мен өзүмдүн бир тууган аталаш бир туугандарым да ушунчалык жакшылык кылган эмес да. Ушундай ыраазымын. Ушу Азаматка ден соолук каалайм. Үй бүлөсү менен жакшы жашасын, бактылуу болсун, өмүрү узун болсун. Иштеген ишине ийгилик каалайм. Өркүн өссүн. Зоолосу көтөрүлсүн ушу Азаматтын. Ушундай жакшылыктарды кылып атат. Мен өзүм да көрүп атам. Буту жокторго үй салып берип атат. Инвалидтерге, майыптарга, көзү көрбөгөндөргө мен көрүп атам ошо эмеден тасмасынан. Ушунчалык ыраазы болуп атам. Бизге да келип ушинтип бир зант этсем ушу 3 күн ичинде келип ушу бизге да боорукерлигин көрсөтүп, мээримдүүлүгүн көрсөтүп, ушу энени сыйлагандыгын жана ушу инвалидтерди боорукерчилиги менен сыйлап ушунчалык жардам берип көрүп атасыздар. Болгон нерсесин ташып келип ушу Бишкектен алыс жерден ушу Нарын шаарына келип жардам берип отурат. Жана ушул 5 инвалид үйлүү болуп калса экен, ушу 2 бөлмөлүү үйдө тыгылып жашашпаса экен деп ушул апамды сыйлап, жана инвалид бир туугандарымды сыйлап, ушул акча каражат элден ушул кайрымдуулук фонддон эл журттан сурап, ушулар үйлүү болсун деп, ушу бизге жардам берип, ушул ден соолуктары чың болсун. Иштеп Ошто, Жалал Абадта, Таласта, Нарында ушу жардам берип аткан мекендештериме ыраазычылык билдирем. Ден соолуктары чың болсун. Алыс жерде иштеп жүрүшөт, аман эсен болсун. Эч качан ушу мен бир туугандарымдай болуп инвалид болушпасын, оорушпасын. Ийгилик каалайм, өмүрлөрү узун болуп, бакуаттуу жакшы жашоодо жашасын. Ушу берген бизге берген кошуп салым, үйгө салым берип кошкон акчалары 100 эсе Кудай таалам 100 эсе берсин. Асмандан тирүү Кудай карап турат. Кимге жакшылык кылып атканын Кудай таалам карап турат. Мен баардыгына ушу бизге жардам берип аткан бир тууган мекендештерге рахматымды айтам. Миң мертебе ыраазычылыгымды билдирем. Ушу Азаматка да өмүр берсин, ден соолугу чың болсун, үй бүлөсү менен бактылуу жашасын. Эч нерседен кем болбосун. Өмүр узун болсун, 100кө чыккан ашка болушунду мен тилеймин. Кудайым кабыл кылсын. Кайым Бишкекке. Буйруса, сиз жакшы туруңуз. Кудай буйруса жакшы туруңуз. Мен дагы колумдан келишинче аракет кылып дагы улам. Сизге мен сөз бербедимби? Сөзүмө турганга аракет кылам. Сиздин жаныңызга келип улам акыбалыңызды сурап турам. Жакшы туруңуз. Мен телефондон улам Элмир эже менен байланышып, акыбалыңызды сурап. Дагы кандай кылсак, эмне кылсак? Кудай буйруса ошону сүйлөшүп турабыз. Мейлиби, чоң апа? Ким элек ким болдук деп суроонун жообун издеп, аскадай хабир болсо алдыкпы аны түздөп, аскар зонамыз урап, алатом ыйлап турат. Шул күнгө жеткиргендер береби элге сурак, арман айгыр кыз элим айласын таппай турат. Үй бүлө багабыз деп үшкүрүп бакыт издеп, жүрүшөт башка өлкөдө бир эмес миңдеп жүздөп. Алыскы сапардагы бир тууган боорум кыргыз, таң берем кайратыңа ийилгиз такырсың кыз. Күн билет кыйналганым, ай күбө жылдыз. Манас тукумдары эрчишип закымдады, күн санап кеткендердин аял
ayağı basılmadı. Çoңдорun koz süylöp, çok çoңdop bakıldadı. Күнүгө 100 айтышат, жакшы күн жакын калды. El işenbey kalganına жетпedi akılları. Ahirdi жоготтук го, табабыз кайдан алып. Аксымдар сүйлөшөт го, асмандан айды алып. Ким койсок жерди бүтүн, jutuşat çaynap alıp. Düşünçü bir tuğanım, bular getişet paydalanıp. Arvaktar geçiriler, biz gittik maydalanıp. Jakşı gün sözsüz gelet, jabırkap çömülbөгүн. Көрбөйүн укпайынчы, кабыргам сөгүлгөнүн. Баш келге уят болуп, бечара көрүнбөгүн. Бир тууган борун кыргыз, биринде бөлүнбөгүн. Жараткан кечирбейт го, эми кан төгүлгөнүн. Kırgızım kaçan kaydan, akçaga satıl çele. Tündüksün sen düştük dep, birbirim basın çele. Jakşısından azalap, jamanın jaşır çele. Jabırkap kalsa biri, jardamga şaşıl çele. Ушундай ынтымакта жашасак болбойт неге? Депутаттык керек эмес, бир бүтүн мекен керек. Ажолук керек эмес, урпагың эсен керек. Журтташым ойлонолу, биз эмне курал белек. Болбогон акча үчүн ар кимге болдук желек. Кудайдан корколучу болбойду мерессенек. Энелер ынтымактын eşigi bolup kelgen, termeti vırıskının beşigi bolup kelgen. Sen çüylü koştuksun dep, ынтымак takır joydu. Hattına yaranardan bir kanı key çıkpay koydu. Söz öter salavattı, kurbancan çıkpay koydu. Elesi kan çöpsö da esimden ketpey turat. Nasatın helge aytkanга bir çıngız jetpey turat. Kim bolduk biz kim elek, ulu jurt urpak elek. Birinde jogolboylu, biz gazırmanas kerek. Şor köp kırgızım ay, uşunday bolot belek. Ul kızdı oyloyluçu, ынтымак bizge gerek. Atalar saktap kelgen, mekendi oylon kırgız. Azdekte bap estegen, yeneni oylon kırgız. Kirülük beyişindey, jerindi sakta kırgız. Bir önün bilik üçün,
Elingdi appa kırgız, komşular sınap turat, büttüğüne turat karap. Bir satpa kırgız, camanın caşır begit, jakşına maktan kırgız. Camanın jogot begit, jakşına maktan kırgız. Komşular sınap turat, birbirin sakta kırgız, cerimdi sakta